Фергана өрөөнү Орта Азиядагы калк эң жыш отурукташкан аймак. Мында Кожен, Кокон, Фаргана, Анжиан, Ош, Жалал-Абад, Наманган жана башка ири шаарлар жайгашкан. Фергана өрөөнү Баргана ойдуңу, Баргана Орта Азиядагы тоо аралык ойдуң деп аталып, Өзбек, Кыргыз, Тажик республикаларынын аймагында орун алган. Өзбекстандын Фергана хакимияты уюштурган эл аралык медиа форумга Кыргызстандын Ош, Баткен, Өзбекстандын Фергана, Наманган, Анжиан, Тажикстандын Соги областтарынын массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Сөз эркиндиги, массалык маалымат каражаттарынын коомдогу орду, медиадагы жаңы технология, коңшулаш, кызматташуу маселелери талкууланды. Наши таджики вот здесь есть, мы ездим, туда ездим. Кыргызские вот тундуклы номерлер бар, кызыл. Акматжан Мелибаев Өзбекстандагы Чыңгыз Айтматов атындагы илимий борбордун жетекчиси. Казынага бай борбор күндөп эмгектер менен толукталууда. Адабиятта кызматташуу токтогон эмес, айтымында достук көпүрлөрү ачылганы менен басма сөз жаатында кызматташуу жандана элек. Президенттер жолдорду ачып берди. Алар айтышты, эми чегара деп айтпайлы, эми уят болот, эми достуктун дарбазалары деп Андижан менен Ошто ачылганда айтышты. Мен ойлап калам да, ошо имканият берилди. Бирок пресса кандай ошондон пайдаланат? Биздин пайдаланышыбыз менимче жакшы эмес. Бир mana shu gazetalar, buni Qirg'izistonda qancha menchik gazetalar bor, hukumatning gazetalari, anan partiyalarda, O'zbekistonda shunday, televideniyada shunday. Har kim o'zini bilgisicha, misol ishlab жатат. Biroq общий narsalar bor. Медиа форумдун катышуучулары Фергана өрөөнүндө журналисттердин иш-аракети кызматташуусу менен чек арага жакын жайгашкан аймактардагы калктын маселесин көтөрүп чыгуу, коңшулаш өлкөлөрдүн жалпы көйгөйлөрүн чагылдырууну колго алуу керектиги айтылды. Мына чек аралар жабык болуп, көптөн бери бири-бирибиз менен мында байланышта болбой калдык элек. Анан демек биз коңшу өлкөлөр болгондон кийин биздин мындай байланышыбыз бекем болуш керек да, себеби жалпы көйгөйлөрүбүз бар, жалпы маселелер бар. Мына ошол журналисттер мына ошол маселелерден улуттар аралык ынтымактын, чек араларда тынч болушун, анан кийин бири-бирибиздеги баягы жалпы региондогу мындай жаңылыктарды бири-бирибиз менен жаңылык алмашып турсак, мындай болсо абдан жакшы болот эле. Бир өрөөндө коңшулаш жашашкан региондордун массалык маалымат каражаттарынын бири-бирине обочулонуп калуусу да белгиленди. Ошондой эле маалымат алмашуудагы тоскоолдуктарды жоюу үчүн биргелешкен долбоорлорду иштеп чыгуу сунуштары айтылды. Было вот мною сейчас дано предложение о совместном телевизионных передачах. Ушул форумда мен сунуш киргиздим. Биргелешкен теле көпүрөлөрдү кайрадан уюштурсак, мен ойлойм, бул өтө керек долбоор. Аны колдоого бүгүн алышканы дагы мени кубандырды. Биздин телеканал тажик жана өзбек тилдеринде чыгып келген. Эми кызматташуунун алкагында кыргыз тилинде көрсөтүүлөр да чыкса дейбиз. Биз кызматташууга даярбыз. На 3: русском, таджикском и узбекском. Было бы приятно, чтобы на киргизском языке. Эл аралык форумдун жүрүшүндө Фергана өрөөнүндөгү көйгөйлөр да талкууга алынды. Жалпы маселелер бар экендигин эске алуу менен жакын арада форумдун катышуучуларынын кызматташуусун жандандырып, бирдиктүү сайтка ишке киргизүү демилгеси көтөрүлдү. Bugun jurnalistlar albatta biroz orqada. Agar jurnalistlar faol bo'ladigan bo'lsa, bu odamlar jipslashadi va Менин оюмча, кызматташуу багытында журналисттер артта калды. Калк дипломатиясы деген түшүнүк бар. Андыктан дипломатиянын алкагында коңшу мамлекеттер менен кызматташуу, алыш-бериш жүргүзүү менен Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркменистан, Фергана өрөөнүндөгү коңшу мамлекеттердин кызматташуусу жандануусу керек. bu bordi keldi va mintaqadagi muhitni o'zgartiradi. Фергана областык хакимияты эл аралык форумду жогорку деңгээлде уюштуруп, салтка айланып жыл сайын өткөрүүнү кабарлашты. Өзбекстан Республикасынын Фергана областында бүгүн 100гө жакын журналисттер катышып, эл аралык деңгээлдеги маселелерди талкуулашты. Катышуучулар достукту, ынтымакты бекемдөө жана ошондой эле чек аралардын ачылышы менен Өзбек жана ошондой эле Кыргыз жана Тажик элдеринин ортосундагы биримдикти чыңдоо максатындагы иш-чараларды дагы ортого салышты. Журналисттер күндүн экинчи бөлүгүндө Фергана шаарынын көркөм жайлары менен таанышып чыгышты. Гүлжан Ажматова, Бектур Калыбек уулу, Өзбекстан, Фергана облусу.